башталды. Духовный доор такыр башка, рухий доор башка. Рухий бул ошол Куран китеппи, Библиябы, жана башка китептен өсүү, түшүнүү, бир өтүү өткөлдөн. А духовный деген мына духтун ордун аткаруу. Дух арыбай. Духту бийик алып жүрүү. Өзүңдү жеңүү. Элге дух берүү. Дух алтын доорду куруучу күч дейт. Дух канчалык бийик болсо, жашоо оңой, жеңил болот. Духуң бийик болбосо, сен эч качан боштондукка чыга албайсың. Духуң бийик болбосо, духтар баш ийбейт. Духуң бийик болбосо, мо химия, физика, математика дегендей табиатты сен бейишке айланта албайсың. Духуң бийик болбосо, түндүк түштүк муз океанды сен жой албайсың. Ошентип адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарат деген ушул. Адам ою менен башкарат деген ушул. Мына жаңы доордо кыргыз ою менен дүйнөнү башкарат деп берилет. Аны үчүн эмне кылыш керек экен? Сиздин телоңуз кубулуш керек экен. Кыргызчылык, шаманчылык, теңирчилик деген илим менен. Анан сиз химия жүргүзүп калат экенсиз. Химия мына оюңуз орундалып калат экен. Сөзүңүз орундалып калат экен. Батаңыз орундалып калат экен. Көргөнүңүз орундалып калат экен. Ошентип адам ааламдын ордун аткарыш керек. Адам улуулукка калыптаныш керек деп аткан ушул. Улуулуктун ордун аткарып калсаң эле эскиче мына ааламдын ордун аткарып калган адам, ааламды биз Кудай деп түшүнгөнбүз да. Ошон үчүн адам человек Богом станет. Творитель, созидатель. Адам деген ушул мына. Адам өзү жаратуучу. Адам өзү кыйратуучу. Адам жаратуучулук касиетке ээ болбосо, азыр телода күйүп кетет. Кан менен айланган организм ууланат. Өңүңдө өтө суук көрсөтүп баштайт. Себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болосуң. Эмнеге? Көрсө мынау чыныгы күчтөр, улуу күчтөр, ак күчтөр жерге түштү. Дәл эле ата жолунда аталардын багыт бергени. Дәл эле адамдар мына мен сыяктуу, менин көчүрмөлөрүм дүйнөнү ою менен тегеретип тегистеп атканы. Жердеги сот деле соттойт го. Кылмыш кылса таап соттойт. Атуу болсо атууга кесмек. Өмүр бою абакка айдап атат. 10 жыл, 5 жыл, 3 жыл жазасына жараса. Жердеги соттоп аткандан кийин Кудай эң биринчи соттоочу да күч. Ата тег арбай соттоп атабы мына? Кырсыктырып кеттим дейт ата жолунан. Же бата чачып кеттим дейт. Же колдоо салып кеттим дейт. Анысы кандай калыс адамдагы биринчи тескеп, тергеп соттош керек. Наказать деп коёбу? Эгер сен калыс болбосоң, унчукпай койсоң эмне болот? Мына ошентип адамдын анатомиясы улуу күчтүн ордун аткарыш керек. Теңирдин ордун адам аткарат. Ошон үчүн кыргыз өзү теңирчи, Акаевчи, Бакиевчи деген командалар болгонбу? Анысы кандай? Кыргыз өзү теңирдин ордун аткарат. Теңирдей сыпаты бар. Теңирдей тегиз. Теңирдей калыс. Теңирдей касиеттүү, кудуреттүү. Улуу күчтөй сыпаты бар, мындайча айтканда. Ошон үчүн жаралып келген. Улуу адам улуулукка үндөйт да. Мына улуу адамдардын «Эй!» деп кошунанын баласына көчөдө өтүп баратса, «Аянтпе, ай урушпагыла» дейт. Анысы кандай да мына сиз ошо улуу адамдай элестетиңиз. «Ай, эки депутат урушпагыла» дебатка чыкканда экөө урушуп кирди. «Ай, маданият жок, улуу маданиятыңар кайда?» Мына мен айттым. Бул сыпатыңар менен кыргызга башчы боло албайсың. Мына көрдүңүзбү? Адам Кудай деген мына ошол. Адам жаратуучу деген ошол. Адам бул дүйнөгө ошол үчүн жоопкер болуп келген. Мына мен акмын.
жерде булак